Саламатсыңар балдар, тапшырмаларды уланталы. Жыйырма бештен 5 чыгат, муну үйрөндүк, 10, 2-нү кыскартып койсок 2ден 1 болот. 8-дин өзүн жазам, 64тен 8 чыгат, 8ди 8ге бөлсөм 1. 5-тин кубу 125 болот, бөлүнгөн 64тен 8 чыгат. Так, көбөйтүп 5 40. Demek 125'ti 40'a bölüşürüz gereken. Üçten versek 125, 1'den veririz. Birden versem 40. Ta 0 kılalı. 2'den versem 80. Daha bir 0 verin. 5'ten verip koysam 203 bütün 1000'den 125 bolat gene. 8'den tamır çıkpayt, 2'den eminde bütün tamır çıkpayt, şunduktan 8 yerde 2 16 bolat, 16 4 çıgatı. Bunu dağı öz-özünчө çıkpagandыкtan көбөйтүү болгондо тамырларды көбөйтүп салсак боло берет экен. 100 болот, 100дөн 10 чыгат. Мына ушундай чыгарса болот экен да. Көбөйтүү жана бөлүү болгондо жалпы тамырга алып, анан öz-өзүнчө тамырга да алса болот да. Демек 50дөн 2 экөөнөн тең чыкпайт, ошондо экөөнүн тең бир тамырга алып койсок болот экен. 50'ni 2'ye bölsek 25 болот, 25'ten 5 чыгат. Эми 16 менен 2'нү көбөйтүп отурбайлы, 16'dan 4 чыгат билебиз өзүнчө. 25'ten 5 чыгат, 4 жерде 5 20 мына. Бул экөөнү дагы бир тамырга алып коелу. 0,5'ти 2000'ге көбөйтсөм 1000 болот. 1000 бул 10'дун кубу. Ошондуктан 10 чыгат. 120 анан бул 120'dan da çıkpayt, 15 ошондуктан биз 120 15 8 иштесек. Так, 120 менен 15'ti 5'ке кыскартайын, бул 3 болот. 120'ны 5'ке бөлсөк канча болот? Бөлөлүчү 2'den берсек 10 болот. 4'ten берсек 24 болот экен. Ошондо 24 3 8 бул дагы кыскартсак, бул 8 жерде 8 64. 64'ten 8 чыгат экен. Мына ушундай кылып иштесек болот экен. Андан кийин 8 көбөйт 2. 8'di 2'ge көбөйтсөк 16, 16'dan 4 чыгат. 9'dan 3 чыгат. Жерде 3 12. Мына муну дагы 90'ды 10'га бөлүп салсак 9 болот. 9'dan 3 чыгат. 128'di 2'ge деп турат. 2'ge бөлсөк 64. 64'ten 8 чыгат. Демек мына ушундай ыкмалар бар экен. Улантабыз. Квадрат экөөнүн тең тиешелүү. Квадрат менен бул кыскарса 2 болот. Анан 3. Öz-өзүнчө тиешелүү болот да. Кашан ача турган болсок, мисалы үчүн бул жакка дагы бир жолу жазып көргөзүп берейин. Квадрат болсо кашан ачсак, мындай кылабыз да. Ушуну муну менен бул кыскарып 2, муну менен бул кыскарып 3 кылат экен. Эми мына могуларды кандай чыгарабыз? Буларды азыр жөн эле кошуп кемите албайбыз. Жалпы кашак алганга болбойт экен. Себеби көбөйтүп бөлүүдө эмес. Кошуу болгондо тамырдын ичиндеги сандар окшош болсо, анан кошуп кемитсек болот экен. Ошондуктан окшотуп алганга аракет кылалы. Эң биринчи муну чыгаруу тактикасы мындай болот. 18'di көбөйтүүчүлөргө ажырата берсек 9 көбөйт 2 болуп калат. Демек 18'di 9 көбөйт 2 деп ажыратсак 9'dan тамыр чыгат да, демек 2'ден чыкпайт. Демек бардыгын 2'ге бөлүп чыгабыз. Ошондо
32-ни 2-ге бөлсөк 16 көбөйтүү 2 болуп калат. 50 болсо 25 көбөйтүү 2 болуп калат. Мына көрдүңөр, уже оңой боло баштайт. Себеби уже 16 25-тен тамыр чыгат да, 72-ни 2-ге бөлсөк 36 көбөйтүү 2 болуп калат экен. Так, ошондо 9-дан 3 чыгат. 16-дан 4 чыгат. 25-тен 5 чыгат. Отуз алтыдан 6 чыгат. Ошондо баардыгы там арасында 2 болгондуктан, мисалы үчүн там арасында 2-ни кашанын сыртына чыгарып берсек болот, себеби монун ортосунда көбөйтүү бар да. Андан сырткары жөнүнө кошуп койсок деле болот. 3-кө 4-тү кошсок 7, 7-ге 5-ти кошсок 12 там арасында 2 бөлүнгөн 6 там арасында 2 болот. Бул экөө кыскарат, анан 12-ни 6-га бөлсөк 2 болот. Мына ушинтип чыгат экен. Муну деле мына там арасында 2 турат, демек могуларды дагы 2-ге бөлүп салабыз. Ошондо там арасында 2 плюс 4 көбөйтүү 2 болуп калат. Анан 2 100-дү да 2-ге бөлсөк 100 көбөйтүү 2 болуп калат. Так, ошондо там арасында 2 өзүн жазам да, 4-төн 2 чыгат, 2 там арасында 2, 100-дөн 10 чыгат, 10 там арасында 2. Бул экөөнү кошсок 3 там арасында 2 болот, бөлүнгөн 10 там арасында 2. Там арасында 2-лер кыскарат дагы, ошондо 10-дон 3 же болбосо 0,10-3 деп койсок болот экен. 75 48 12 дейт. Эң кичинекейи бул жерде 12 болуп турат. 12-ни көбөйтүүчүлөргө ажыратып ийсем 4 көбөйтүү 3 болуп ажырайт. 6 көбөйтүү 2 деп деле ажырайт. Бирок 6-дан тамыр чыкпайт да, ошо тамыр чыккандай кылып ажыратышыбыз керек да биз. 4 көбөйтүү 3. Анан 75-ти демек бул жер 3 болгондуктан 75-ти 3-кө бөлүп койсом 25 көбөйтүү 3. Анан бул жер 16 көбөйтүү 3 болуп ажырап калат. 25-тен 5 чыгат, 5 там арасында 3 минус 4 там арасында 3 бөлүнгөн 2 там арасында 3, 4-төн 2 чыгат. 5-тен 4 алсак 1 эле калат, ошондо там арасында 3 бөлүнгөн 2 там арасында 3. Бул там арасында 3-тер кыскарып кетсе 2-ден 1 калат экен. Ушинтип иштейт экенбиз. Мына кийинки тапшырмалардагы мына 5 болуп турат, демек 80-ди биз 5-ге бөлсөк 16 болуп калат, 16 көбөйтүлгөн 5. 45-ти 5-ге бөлсөк 9 көбөйтүү 5 болуп ажырайт. Анан асты там арасында 5. 16-дан 4 чыгат, там арасында 5. 9-дан 3 там арасында 5 бөлүнгөн там арасында 5. 4-төн 3 алсак жөн там арасында 5 калат экен, бөлүнгөн демек 1 болот экен, көрдүңөрбү? Демек муну дагы там арасында 6 плюс 6 көбөйтүү 4 болуп калат да, бөлүнгөн там арасында 6. Там арасында 6-ны кашан сыртына чыгарып берсек да болот, мисалы. Мына бул жерден деле чыгарсак болот, ошону көргөзүп атам да силерге. Ошондо бул жерде чыгарып берсек 1 калат, плюс 4. Могу там арасында 6-ны чыгарсак 4 калат да. Там арасында бул экөө кыскарып кетсе, демек 5 калат экен. Мына ушундай чыгаруу жолу да бар да, мына могуларды дагы ошо там арасындагыларды чыгарып берип, ушундай иштесеңер болот экен. Мына балдар, ушул тапшырмаларды машык кыла. Могул айрыкча ушуларды дагы мен кандай чыгарган болсом, ушундай кылып чыгарып, машыгып, көңгүлө кандай болуп ажырайт экен. Анан көбүнчө могу там арасында 75, 48 дегендер, булар көп жолу кезиккен сандар да. Ошолорду көбүрөөк чыгарып эстеп калсаңар жакшы болот экен.